Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин видео макарон сүйүүчүлөр үчүн болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач кургак табага макарондорду салып, кууруп алабыз. Бул жерде болжол менен 500 граммдай ортоңку отто тынбастан аралаштырып, 5-10 мүнөттөй кууруйбуз. Макарондорду өтө кызарта деле куурган жокмун. Азырынча четке алып турабыз. Эми табага 100 мл өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыгандан кийин этти салабыз. Болжол менен 300 граммдай уйдун этин ичке узунунан туурап алдым, тезирээк бышыш үчүн. Эми ортоңку отто 5-10 мүнөттөй кууруп алабыз. Отту азайтып, капкагын жаап дагы койсок болот. Эттин өзүнө дагы жараша болот. Эгер жумшак эт болсо, жашмалдын эти тезирээк эле бышат. Ал эми катуураак эт болсо, анда көбүрөөк кууруп, же болбосо бир аз суу куюп, дагы демдеп коюуга дагы туура келет. Эң негизгиси этибизди бир аз жумшарта бышырып алышыбыз керек. Андан кийин жарым аш кашыктай туз кошуп, мен капкагын жаап 5-10 мүнөттөй отту азайтып демдеп койдум. Эми бир чоң пиязды ичкерээк туурап коштум. Болжол менен 250 граммдай. Пиязды дагы эт менен чогуу жакшылап кызарта кууруп алабыз. Кууруп алгандан кийин үстүнө кайнаган суудан 1 литр куюп, шорпо кайнап баштаганда макарондорду салып, жакшылап аралаштырып, 5 мүнөттөй ортоңку отто капкагын жаап кайнатып алдым. Эми тузун текшерип, ошондой эле татымалдардан кошуп койсок болот. Мен жөн гана кара мурч эле коштум. Бир аз жакшылап аралаштырып, отту азайтабыз дагы. Эми түбүндө сөзсүз түрдө бир аз суу болушу керек. Жай отто 15 мүнөт демдеп коебуз. Достор, мына ушинтип бүгүнкү тамагыбыз дагы даяр болду. Макарон бассам эзилип кетет деген суроолорго жооп дагы катары болду десем болот. Андыктан сиздер дагы дал ушундай жол менен жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, эзилбей, аябагандай даамдуу болуп бышат деп. Ал эми видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, ушул видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар. Жана комментарийге кандай видеолорду көргүңүздөр келет, ал туурасында жазып турсаңыздар дагы болот. Ошондой эле каналыма катталыңыздар, достор менен бөлүшүп, каналымдын өсүшүнө бир аз да болсо салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.